Үмүткан Абдыкеримова биринчи топтун майыбы. Ал мындан 20 жыл мурда ревматоид артритине кабылып, ошол күндөн бери өз алдынча кыймылдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Анысы аз келгенси эки кызын жалгыз бой өстүрүп, турмуштун оор күндөрүн башынан дала эле кечирген. Учурда 4 баланын тайенеси. Майыптыгы боюнча 5800 өлчөмүндөгү пенсия алат. Анысы дагы ичкен тамактарынан ашпайт. Батирден батир которуп жүрүп, туруктуу иш болбогондон улам Кайрымдуу Бол фондуна жардам сурап көрүүнү туура көргөн. Эми андагылар Үмүткан эжеге Ош базарынын ичинен соода сатык кылчу дүкөн ачып берип, ичин товарга дагы толтуруп берип отурушат. Мындан ары ал өз арабасын өзү түртүп, кайрымдуу адамдардын кылган жакшылыгы аркасында өзү менен бирге кыздары дагы жумуш менен камсыз болуп турат. 20 жыл мурун бурсулез деп дарылап коюшкан. 3 жыл ошол кесепетинен бул ревматоидный артрит күчөп кеткен. Негизи бул орун таппай атышып 3 жылдан табылганда 20 жылдан бери баспай калганыма аз келгенсип, эми 2 жыл болду. 2 жермен операция болдум. Табарсыгыман жана турбамдан 5 килограмм киста алдырдым. Мен өзүм шаар ичинде учеттомун. Мына Бишкек шаарында Ленинский акиматта, Ленинский соцфонддо бүт жерде учеттом, эч кандай ишке пайда болгон жок. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата атайын учурда уюштурулган иш-чаранын негизги эле максаты мамлекеттин көз жаздымында калган кары-картаң, жардамга муктаж адамдарга кам көрүү болуп саналат. Себеби мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн эске алганда, ар бир эле социалдык жактан муктаж адамга жардам бере берүү өз убагында боло бербейт экен дейт мындагы демөөрчүлөрдүн бири Атыргүл Кыдыралиева. Эженин кыздары өзү соода сатыкка чыгып бар экен. Мен дагы ыраазы болуп калдым. Мындай соодага жакшы эмелери бар экен, шыктары бар экен да. Ошон үчүн алып кеткенге аракет кылып жатышат да. Жумагүл Куттубаева дагы кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж адамдардан. Ал 5 уулдун энеси, пенсиясы 4,5 миң сомду гана түзөт. Ал болсо батирдин ижара акысын төлөгөнгө эле жетет. 5 уулунун 3-өсү оорулуу. Эң тун уулу 4 жылдан бери боордун циррозуна кабылып, учурда жашоо үчүн күрөшүп жаткан учурлары. Оорукчан уулу дартына байланыштуу ооруканаларга бат-баттан каттап туруусу зарыл. Бул көйгөйдү чечүү үчүн демөөрчүлөр Жумагүл эненин үй бүлөсүнө унаа белекке берип, эми ооруканага барып келүү жеңилдеп, уулдарын бири кардар ташып үй бүлөнү багып кетет деген үмүттө. Азыр мага боору ооруп, ушул 3 баланы асанды алып жүрүңүз. Больницага кыйналбастан алып барыңыз. Оор экен, сиздин түйшөгүңүз өтө оор экен. Мындай пенсия курагындагы адам үчүн өтө оор, эч кимдин башына салбасын. Апа жалгыз эмессиз, карашабыз, жардам беребиз деп көңүлү көтөрүлөт ушул машинаны көргөндө, мингенде деген ой максаттар менен мага ушул машинаны ыйгарыштылар. Курсак шип неме болуп турат, маршруткада барам. Мен таксиге чыгайын десең, такси жок эле дегенде 300-350 апарат бул жерден. Ага бир неме кыл болсаң, дары бары алып там деп маршруткада эле каттап жүрдүм. Өлкө тарабынан мамлекеттин өтө маанилүү социалдык милдети бул карыларга кам көрүү болуп эсептелет. Тилекке каршы көп учурда улгайган адамдар мамлекет тарабынан жетиштүү түрдө камкордукка алынбай келгендиги эч кимге жашыруун эмес. Айтсак, бүгүнкү эки карманыбыздын тең эле көкөйгө жете турчу маселеси бул социалдык, медициналык жактан төмөн же болбосо такыр эле камсыз болушпаганында. Биринин пенсиясы тамак ашынан ашпаса, экинчисиники батирдин ижара акысынан артпайт. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алып, дал ошол пенсиялардын өлчөмүнүн көтөрүлүшү, өлкөнүн улгайган жарандарына социалдык жактан коргоону камсыз кылуу боюнча өкмөт тарабынан көтөрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Ошондой эле президент улгайган адамдардын эл аралык күнү менен ата-энелерди, пенсионер ардагерлерди куттуктап өттү.